Кымыз дарылык касиети бар суусундук. Анын курамында жеңил сиңчү белоктор, майлар, углеводдор, сүт кислотасы, минерал туздары, С, Б, А витаминдери бар. Алар тамак сиңдирүүнү жакшыртып, кандын көбөйүшүнө көмөктөшөт. Бейни сүтүндөгү майлуулук да башка малдыкына караганда аз жана өтө пайдалуу. Ошондой эле йоддун саны да өтө жогору. 100 грамм бейни сүтүндө 95-100, уй сүтүндө 25-30% түзөт. Ошондуктан бей сүтүндөгү май бүртүкчөлөрү ичек карынга тез сиңип, канга айланып пайдалуу холестерин болот. Бей сүтүнүн башка сүттөрдөн айырмасы анын курамында кант жана лактоза көп болгондуктан ачыганда спиртке айланганында. Ал кан тамырларды кеңейтип, ашказан бездеринин иштешине жакшы жардам берет. Бейнин сүтү бардык эле убакта пайдалуу, айрыкча бейлер жаңы тууган убакта сүтү жаш, кымызы да жеңил келип, кан басымын жогорулатпай, боор, өпкө, өт жана ашказандын нерв системасынын дем алуу органдарынын иштешине өтө чоң таасир тийгизет. Кымыздын эң чоң касиети иммунитетти бекемдеп, жугуштуу оорулардан сактаганында. Кымыз менен кургагучтуктун бардык түрлөрү, аз кандуулук, өнөкөт, бронхит, гастрит жана башка ооруларды дарылоого болот. Аны такай ичкен адамдар узак жашаары айтылып келет. Жылкы, бруцеллез, кургагучтук, кара өпкө, кара сан деген оорулар менен эч качан оорубайт. Ошондуктан анын сүтүн саап, бүтөр замат сүзүп иче бергенге болот. Кымыз эң пайдалуу суусундук.